Дагы бир жолу кутмандуу таңыңыздар менен де биз анан ары программабызды улантып бермекчибиз. Өзүңүздөргө жогоруда айта кеткендей эле биздин студиябызда кезекте дал ушул ден соолук жаатында кененирээк сөз кылалы деп атайын сыйлуу меймандарыбызды чакырганбыз. Өзүңүздөр байкагандай эле биз программабызда күн сайын Чүй өрөөнүнүн ар бир райондоруна токтолуп, ал жерде учурдагы абал тууралуу, учурдагы кандайдыр бир кырдаалга жараша жүргүзүлүп жаткан иштер тууралуу кененирээк маалыматты биздин көрүүчүлөрүбүзгө тартуулап жаткан учурубуз. Андыктан сиздерде дагы кандайдыр бир суроолор же болбосо ой пикириңиздер менен бөлүшкүңүздөр келсе, сөзсүз түрдө бизге байланышка чыксаңыздар болот. 0312 67 01 91 бул биздин түз эфирибиздин номери. Ал эми 0501 67 01 91 WhatsApp номеринин номери. Эскерте кетүүчү нерсе, WhatsApp номерине коңгуроо чалганга, видео чалганга жана үн коштоо жөнөткөнгө болбойт. Бир гана жазуу түрүндө билдирүүңүздөрдү калтырсаңыз жакшы болот. Анда эмесе бүгүнкү күндө биздин студиябыздын меймандары Сокулук районунан деп айта кетели. Жалпылап Сокулук райондук билим берүү бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Сейнебиби Абыканова эжекебиз жана ошондой эле санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун жетекчиси Жанарбеков Эмилбек агайыбыз болду. Жана ошондой эле аймактык оорукананын жетекчисинин орун басары Эркинбек Осмоналиев агайыбыз келип турган учуру. Саламатсыздарбы? Кутмандуу менен. Негизи эле ар дайым эртең менен бизге ушул меймандарыбыз келип көп маалыматтарды берип жүрчү эле. Ал эми азыркы акыркы кездерден баштап биздики эң алгачкы меймандарыбыз бул ден соолук жаатында болот. Бул туура эле көрүнүш болсо керек. Анан эң алгач эле ушул Сокулук районунда жалпы ушул азыркы учурдагы эпидемиологиялык абал, кырдаал кандай болуп жатат деп биз сизден баштасак, урматтуу Эмилбек мырза. Саламатсыздарбы? Эпидемиологиялык абал боюнча айта кетсек, азыркы күндө Сокулук району биздин борборубузга Бишкек шаарына жакын жайгашкандыктан кичине курч деп айтсак болот. Биздин министрликтеги жетекчиликтен айтылып кеткендей, Бишкек мисалы үчүн азыркы күндө красный зонага кирип атса, аны курчап турган эки район Сокулук, ал эми желтый зона деп коет. Бул эмнени түшүндүрөт? Жаңы аныкталган учурлар көбөйүп атат. Мекеме кызматкерлеринин арасынан чыгып атат, мектеп окуучуларынын арасынан чыгып атат. Бирок мындай кескин түрдө көбөйүп кетиш жери жок. Бирок мындай абал курч эле деп айтсак болот. Негизи эле көпчүлүгүбүз азыр уже билип калгандай, коронавирус, пневмония да коронавирустун катарына кирип, пневмония коронавирус экенин билип калбады. Анан да ушул жабыркагандардын көпчүлүгү кайсыл жаатта көбүнчө жабыркап жатышат, ооругандар? Эми баягы түшүндүрүү иретинде тактап кетсем, пневмония ушу коронавирустун бир кесепеттеринин бири деп айтсам болот. Өрчүп кетиши. Бирок кээ бир учурларда пневмония менен ооруган адамдар ПЦР тести отрицательный болуп чыгып калат. Ошол кичине мындай кыйынчылык тудуруп коет экен. Кыйынчылык тудуруп коет диагностикасында. Бирок ар бир случайды биз кылдаттык менен карап, эпидемиологиялык изилдөө деген бар бизде, эпидрасследование деп коет орусчасы. Ошо ар бир учурду биз так изилдеп чыкканга аракет кылып жүрөбүз азыркы күндө. Чоң рахмат. Анан мынакей эң алгач эле ушу бизге биздин элибиздин арасында баягы вакцина келгенде сөз кептер тарады, ушундай эл экенбиз. Оору Кытайдан келди, вакцина да Кытайдан келди, биз албайт элек дегендер дагы көптөр чыгып атат. Бүгүнкү күндө деле андай жарандарыбыз бар. Анан дал ушул вакцина жаатында негизи эле пилоттук режимде Сыгата району жана Сокулук району алгач сиздерге келген. Ушул анын вакцинация кандай жүрдү? Бүгүнкү күндө деле жүрүп атат да негизи. Бүгүнкү күндө деле жүрүп атат. Анча-мынча биринчи жолу болуп аткандан кийин бул вакцинация элде кичине мындай коркунуч бар да. Вакцина башында албайм, кандай бул вакцина, вакцинанын кандай бир таасирлерин жөнүндө мындай элде кичине мындай маалымат жок да. Ошон үчүн коркунучтары бар да. Азырынча бизде 124 адам вакцинация болду Сокулук районунда. Сокулук районунда планга жараша бизге 3000дей вакцина бөлүнгөн.
Анын 3000'di бул эки фазный вакцинация деп коет. 1,5 киши рассчитанный да. Вот ага пока бизде 124 киши добровольно вакцинация алды. Бизде отургандар мына Жанарбекович мен баарыбыз биринчиден болуп алдык. Ошол эч кандай бир терс таасир деле көргөн жокпуз. Баары эле жакшы. Бүт экинчи этаптын деле кошо алдык. Ошо экинчи этап уже келип калдыбы? 21 күн өтүп кетти. 21 күн өтүп кетти. Биз алдык уже. 29-ында башталган. 21-inde биз экинчи этабын 19-ында алдык. Баракелди. Экинчисин алганга үлгүрүп калган экенсиздер дачы. Анан баягы салыштырмалуу анда мынакей бизде кадимкидей бүгүнкү меймандарыбыз мисалдуу экен да, кадимкидей өздөрү жөн терisi менен сезип кеткен адамдар. Анан негизи айтып калышты, ар бир адам иммунитети организми индивид, ар кандай кабыл алат экен. Мисалы үчүн мынакей сиздер биринчини дагы алыптырсыздар, дагы экинчини дагы алыптырсыздар. Айырмачылыгы болдубу? Ошол биринчи алгандагы абал менен экинчи алгандагы абал өзгөчө болот бекен же бирдей элеби? Алардын астында бизде врач атайын ар бир жаранды, ар бир адисти мындай неме бар да, опросник бар. Анкета толтурат. Анан ушу вакцинацияга келгенде адам өзү мындай өзүн аябай жакшы сезип, ден соолугу чың болуп болуш керек да. Эч кандай бир температура, эч кандай бир сопутствующий бир оорулар болбош керек. Анан кийин аллергик болбош керек. 65-тен өйдөрөөк если өстөрүн мындай неме сезип атса, аларды атып отуп калат да. Вот анын баары жакшы болуп, аллергия жок, эчтеке жок болсо, бул эч кандай немеси жок да. Таасири деле жок. Эки жолу алгандын айырмасы деле болгон деле жок. Чын айтканда мен үчүн баягы эң негизгиси баягы азыркы учурда көп адамдардыкы өзүнүн абалын аныктап билүү кыйын болсо керек. Көп адамдар ушул жерден жаңылышат эмеспи? Дал ушул жерде өзүнүн баягы акыбалын так жана туура аныкташка кандайдыр бир жактан сиздер тараптан жардамдар болуп турабы? Анткени көп эле адам өзүн туура так аныктай албайт да абалын. Мындай бизде элде бар го, ооруп аткан окшойт го, билбейм деген сыяктуу нерселер көп болуп, баягы дарыгерлерибиз сиз айткандай сурайт деп едиңиз, алдын ала анан кийин негизи 3 этаптан өтөт, баягы көзөмөлдөө болот, анан кийин дарыгерлерден дагы көзөмөлүндө туруп, алардан анкета да толтурат экен. Анан вакцина алгандан кийин дагы дарыгердин көзөмөлүндө отурабы ыркынай? Вакцинаны алгандан кийин дагы чалып турушат да, абалыңыздарды сурап, кандай өзүңөрдү кандай сезип атасыңар, кандай эмне таасир этти, терс таасири болдубу деп мындай көзөмөлдөп сурап турушат да. Вот, анан ошонун негизинде анан атайын карточка берилет, ошолордун баары базага киргизип турат да, кандай переносить этти ошол вакцинаны. Сокулук району боюнча эмдөөнү алгандан кийин кайрылгандар же болбосо кандайдыр бир курчуп кеткен абал болуп катталган жокпу? Андайлар пока катталган жок. Кудай сактасын. Бул вакциналардын түрлөрү болот. Элдер азыр бизде билбей атат, жана российский вакцина деп атат, китайский деп. Китайскийдин экөөнүн айырмасы аябай неме да. Китайский бул деген орусча айтканда полный инактивированный өлтүрүлгөн вакцина да. Экинчи түрү российский ал деген полуживой деп коет. Полуживой. Атенуированный европалык Зенека. Жок, ал булар аттары ошондой. Бирок немелери, жанагы метод, өндүрүлгөн методдору совсем бөлөк да. Вакцинанын ошо көп түрлөрү болот, бирок убитый вакцина, полуживой. Андан кийин жанагы вакциналардын жанагы белокторун алып, алардан вакцина жасайт, токсиндеринен алып, алардан вакцина жасайт. Алар аябай түрлөрү көп да. Китайскийдики бул өлтүрүлгөн убитый инактивированный вакцина болгон үчүн бул иммунитети эң начар адамдарга деле бул эч кандай таасир этпейт. Беркиндей полуживой вакцина болсо, алар иммунитети аябай слабый адамдарга ал ичинен наоборот вакцина тирилип туруп, заболевание, ооруну кайра козготуп коюшу мүмкүн да. Китайский вакцина ушул менен безопасный да. Бирок российский вакцина деле келет, ал деле жакшы, беркиндей, бирок иммунитети жакшы, мындай неме адамдарга аны сайса
тоже жакшы неме. Ал көбүнчө баягы иммунитети күчтүүлөр алышы керек экен да, э? Ну, полуживой вакцина да. Алардын условия храненияларында бөлөк. Айырмачылыгы бар, аны сөзсүз түрдө атайын ал үчүн өзүнчө муздаткычтарды алыш керек деп коюп атат. Анан ушул мынакей Сокулук району боюнча деп калдык. Негизи эле эжеке айта кетсеңиз 18 жашка чейинкилерге вакцина алганга болбойт экен. Ал дал ошол мектеп окуучулары ушуга туш келип калып атат да, 18 жашта 11-класс болуп калат да. Анан кийин Бирок мектеп мугалимдерине алса болот. Эң негизги ошол вакцинаны медик кызматкерлери, күч органдары, милициялар, анан мугалимдер эмеспи. Анан да ошол Сокулук району боюнча мынакей 124 вакцина жүргүзүлдү дейт. Анын катарында мугалимдер барбы? Бизем бул ишти дагы мына биргелешип үй бүлөлүк дарыгерлер жана ошондой эле санэпидемстанциянын кызматкерлери менен биргелешип жакшы иштерди жүргүзүп аттык. Ал жанагы жеринде, мектептерде, мектептин жетекчилери аркылуу, жетекчилер ошол мектептин жамаатына, бирок тилекке каршы баягы өз ыктыяры менен бул ыктыярдуу болгондуктан бизден мугалимдерибиз бардыгынан баш тартышты да. Баягы мен жогоруда айткан сыяктуу эле ойлору кетип атса керек балким, баягы. Анан бирок ошол эле учурда сиздерде баягы мектепте акыбал кандай болуп атат, окуучулардын арасынан канчалык деңгээлде чыгып калып атат ушул илдеттер? Жалпы район боюнча 46 мектеп бар. Анын ичинде ошол баш аягы 45.282 окуучу окуйт да. 30 бала бакча бар. 30 бала бакча, андан кийин да жеке бала бакчаларда 18 бала бакча бар. Жеке мектептен 3 мектеп бар. Жана ошондой эле бул жерден жалпы баардыгынын ал абалдын биз көзөмөлдөп турабыз. Биз күн сайын баягы бизден баягы министрликтерин, облустук билим берүү тармагынан, биздин акимчиликтен, санэпидемстанция жагынан маалымат алып, ар дайым бир күндө 2 рет маалымат берип турабыз балдарыбыздын катышуусу боюнча, балдарыбыздан жанагы сас тумоо оору боюнча. Мен тилекке каршы бизде азыркы күндө 2 балабыз ооруп атат ковид оорусу менен, жана бир мугалим бүгүнкү күнгө катталган боюнча ковид оорусу менен. Анан бирок баягы мектептер жабылган жок, ал үчүн. Мектеп 2 тилекке каршы 2 мектеп азыркы учурда жабылып калды. Онлайн түрүндө. Онлайн түрүндө албетте. Алар онлайн түрүндө окуп атышат. Бала бакчалар? Бала бакчалардын баардыгы иштеп атышат. Бул жаңылык чындыгында ошо Чүй облусунун райондорунун арасында эң аз көрсөткүч экен, канча дагы баягы борборго жакын болсо дагы аз көрсөткүч, ушундай эле болсун, бул баягы көрсөткүч дагы төмөндөсүн деген ишеничтебиз. Анан ага мынакей негизи эле сиздер канча да баягы ооруларды алдын алуу жаатын иш алып барасыздар. Анан Сокулук районунда кафе, ресторан деген көп. Бизде баягы кыргыз эли ушундай токпой элебиз, тойго барып турбасак болбойт экен. Анан баягы мурда карантиндик режимде жүргөндө баягы чектөөлөр болбоду эле. Бир 200 киши же 150 киши аралыгында эле той болсун деген. Азыр ушундай рейдтер жүрөбү сиздерде? Азыр сөзсүз түрдө рейдтер токтогон эмес. Ошол абал курч кезден бери эле рейдтер токтобой жүрүп атат. Ал чоң ири маркеттерде, базарларда, сиз айткан тойканалардын арасында, жана да коомдук транспортто алгоритмди сактоо көзөмөлдө жүрүп турат. Тойканалар жөнүндө суроо бердиңиз. Азыркы күндө орозо болуп атпайбы? Ооба. Ошого байланыштуу биздин штабтан, биздин райондо штаб бар. Ушу коронавируска каршы санитардык көрсөтмөлөр даярдалган. Баягы элди чогултпастан ким каалоо тилеги менен кайрылат да тойканаларгачы ушундай бир жакшылыкты өткөрөт элем деп. Ошолорго түшүндүрүү иш жүргүзүп, анан сунуш кылып атабыз. Элди чогултпай, бир продуктовый набор болобу, ушу ар бирөөсүнө дарегине жеткирип таратып берген. Ошондо эле соо тиет. Азыр биз ушул ыкманы иштеп чыгып, азыр баягы оз ачар убактары көбүнчө орун алат. Элди элди чогултпай,
наоборот ар бирөөсүнө баягы каалаган тизмени түзүп алып ошонун арасына барып таратып беришти сунуштап атабыз да азыр. Жакшы сунуш экен чындыгында эле. Анан баягы базарлардагы бар эмеспи, негизи эле Бишкек шаарына эң жакын болгон өзүңүздөр биле кеткендей Сокулук району. Ал жерде баягы ички миграция дагы абдан күч алган, Анан бул жерде дал ушул учурда кырдаалды көзөмөлдөө кыйынчылыкты тунутпай элеби? Жалпысын алганда. Кыйынчылыктар жок эмес. Ички миграция сиз айткандай абдан чоң деңгээлде. Анан биздин жарандарыбыз, Сокулук районунун жарандары бир 80-90% борбордо кызмат кылышат да. Миграция чоң. Бирок иш жүргүзүп атабыз. Мисалы үчүн баягы дагы деле болсо, дал ушул оору жуктургандардан же болбосо ошол вирусту таркаткандар дагы буга бирден бир себеп болсо керек, анткени бу аныктоо кыйын болуп калат эмеспи. Анан ушул мектеп жаатында дагы алсак, учурда айтып кеттиңиз, 2 мектеп жабылды деп. Анан окуу жылы аяктап бара жатат, сөзсүз түрдө ал жерде бүтүрүүчүлөр бар. Аларга болгон окуу шарттары кандай болуп жатат? Ошол эле баягы экзамени, ушул мамлекеттик экзамендер деген сыяктуу. Быйылкы жылы Сокулук району боюнча жалпы бардыгы 3700 бала 9 классты бүтүп атат. 1,5 миңдей балдар 11 классты бүтүп атат. Бүтүрүүчүлөр Алар бүтүрүүчүлөр үчүн былтыркы жылы Кыргыз Республикасынын Билим берүү министрлиги тарабынан атайын убактылуу жобо чыккан. Мына ошол убактылуу жобонун негизинде былтыр дагы жакын арада дагы буйрук чыкты. Балдар онлайн режиминде экзамендерди бере турган болушту да. Бирок баягы негизи эле 4 чейректин жыйынтыгы менен калган класстар баягы баасын алат, атайын экзамендер тапшырышпайт, Жыйынтыктары менен албетте ошол. Баягы бул офлайн режиминде окуп жаткандар менен онлайн режиминдегилердин ушул акыбалы бирдей эле болот болуш керек. Баягы канчада 1 жыл дээрлик мектепке барышкан жок балдар 1 жылдан ашыгыраак, анан кийин көп мугалимдер айтып калды, биздин баягы окуучуларыбыздын билим деңгээли төмөндөп кетти деп. Анан сиздер баягы программа боюнча жетишип үлгүрүп калып атасыздар, баягы кайтарым сабактары алып кайра өтүп. Офлайн режимине чыккандар дагы сөзсүз түрдө программанын негизинде эле балдарга билим берип атат. Ошондой эле жанагы электронный журналдар, электронный дневниктер чыкты, күндүлүктөр чыккан, мына ошол боюнча бааланып атат. Негизи эле азыркы учурда мынакей жогоруда айтылып кетти, мектептер жабылды депчи. Кандай кырдаал болгондо, канча дал ошол илдетти жуктургандардын саны канчалык деңгээлге жеткенде мектептер же болбосо ушундай мекемелер жабылышы керек, карантинге чыгышы керек. Азыркы күндө биз жана айтып кеткен штабта мындай чечимге келдик. Мектептерди алсак, жана ошондой эле бала бакчаларды алсак, бир эле учур катталса эле биз ал мектепти карантинге жабып онлайн түрүнө которуп атабыз. Мейли окуучу же мейли мугалим болсо да, кызматкер болсо да. Анан 2 жуманын ичинде көзөмөл жүргүзүп атабыз. Опрос жүргүзүп, ар дайым байланышта болуп, ар бирөөсү менен ошол катталган окуучу болобу же мугалим болобу, аны баягы ооруканага кайрылуу керек болсо, анда госпитализация сунуштайт, анан ооруканага жатат. Кереги жок болсо үйүндө карантин сактап, 2 жума биздин көзөмөлдө турат. Калган контактныйлардын баары биз ар дайым опрос кылып, абалын билип турабыз, сурап турабыз. Эгер кандайдыр бир симптомдор пайда боло турган болсо, биз ошол эле учурда ПЦР тест менен аныктап, анан дальше иш жүргүзөбүз да. Анан мисалы кээ бир райондордо көп учурда негизи биз билген мектептерде өзүнчө атайын сөзсүз түрдө бир медкызматкер эмгектенип калат го, бирден. Анан кийин көп райондордо мындай экен, жетишсиз болгондуктан баягы медицина кызматкери өзүнүн негизги жумушунан чыгып, анан мектептерге барып текшерүүлөрдү жүргүзөт экен да. Сиздерде бул жакта мектептерге жетиштүү элеби мед кызматкерлер атайын? Биздин ушул 46 мектептин ичинен 5 мектепте атайын медайымдар иштешет.
Алар бул чоң окуучулары көп мектептери да жанагы атайын курстардын негизинде. Анан эми ушул бул негизи жалпы бул окуу планында же болбосо жанагы штатта бул каралган эмес мектепте медайым каралган эмес. Ошол азыр абдан зарыл да бул медайымдын мектепте болушу. Себеби айылда жеринде бул айылдагы ФАПтын анс деле баягы орун алардын чамалары да келе албайт да. Бирок ошондой болсо дагы биздин жанагы үй бүлөлүк дарыгерлердин иштери ушул жерден жакшы көрүнүп калды да. Демек биринчи кезекте эле ошол мектепке келип бир жумада бир жолу ошол көзөмөлгө алып ошол балдардын температураларын ченеп дегендей бул мугалимдерге жардам иретинде жардам берип атышат да. Бирок мектепте атайын штат бөлүнсө же болбосо ушул жагынан эң сонун эле болот да. Эми баардыгы эле айланып эле каражатка такалып калат да. Бирок ушул жерде түшүнүү менен мисалы ошол айыл өкмөттүнүн карамагында эми финансылык жагынан да кандайдыр бир ыкмалар менен бир таап сөзсүз түрдө мектепте мед кызматкер болсо бул эң сонун болот эле. Эң сонун болот эле. Мынакей абдан азыр бир эң негизги бир көйгөй айтып кеттиңиз, чын эле көйгөй болуш керек, көйгөй го. Ал эми негизи эле жалпы ооруканада, Сокулук райондук ооруканасында кызматкерлердин жетиштүүлүгү канча азыркы кезде өзүндө? Бизде мындай средний, анан кийин орто, анан кийин младший медперсоналдын кичине бир аз жетишпейт. Дагы бир экиден ставка болсо жакшы болот эле. А так азыр мына хирургдарды дагы, травматологдор дагы инфекция оорусуна мындай байланышы жок. Дарыгерлердин баарын немеден тренингден өткөзүп, окутуп, азыр протоколдор бар да. 4-чү, азыр 5-чи протокол менен ошолор менен окутуп туруп, алар дагы кошо иштешип атат. Баары иштешип атат, эч ким калбай, бүт баары ошол немене. Универсалдуу түрдө. Көп тармактуу универсалдуу түрдө. Анан мынакей мындай бул суроону сөзсүз түрдө берип кетпесем болбойт. Ушу мед кызматкерлери катары сиздер жооп бересиздер. Жеке оюңуздарды деле сурагым келип турат. Биздин Кыргызстанда ушунчалык биздин бир секурдуу чөбүбүз бар экен. Бүгүнкү күндө уудуу жаратып жатат жарандарыбыздын арасында. Бул нерсени кээ бир дарыгерлерге баягы бейтаптарга колдонуп жатабыз деди. Сиздерде Сокулуктарда, Сокулук районунда колдонулуп атабы? У коргошун деп коет. Тундурмасы боюнча. Бизде у коргошундун тундурмасы колдонулбайт пока. Азырынча колдонуу, анан бул медицина деген бир экиге бөлүнөт. Бул элдик медицина, анан официалдуу медицина. Биз официалдуу медицина менен иштейбиз. Ал түшүнүктүү. Бирок азыркы кезде маалым болгондо элде илгертен бери эле колдонуп келген бул неме экен? Макул, анда мындай суроо. Өз алдынча үй шартында колдонуп, уланып келгендер катталбай элеби? Азырынча бизде Сокулук районунда андай жок. Бирок аны деле мына у коргошунду деле азыр баары элди баары неметебиз, ичебиз десе, бул анын дозасын билбесе, эчтекесин билбесе, бул аябай действительно коркунучтуу болот. Анын илгерки бир немелер билчү. Кантип ичиш керек, неме ичиш керек, бирок если билбегендер болсо, аябай очень мындай бир опасно да, мындай болуш. Демек баягы эскертүүдө, ой, чындыгында эле бул нерсени баягы менимче айыктырган үчүн бир дабасы болуп, шыпасы болгон үчүн бир ушунчалык чыгып атса керек балким. Бирок анын сөз түрдө дарыгердин кеңеши менен, дарыгердин көзөмөлүндө деп гана айта кетели. Үй шартында такыр колдонбоңуздар сөз түрдө. Эми ат эле айтып турбу? У деп турат. Чынында эле у деп турат. Андыктан чынында эле кесиптешиме мен да толугу менен кошулам. Сөзсүз түрдө өз билимдик болуп, чынында эле биз азыркы кезде былтыркы жылдан бери ар бирибиз эле дарыгер болуп калдык. Симптомдорубузду аныктаганды билебиз, дарылаганды дагы билебиз. Ал эми дал ушул у коргошунга келгенде дарыгерди угуп коелу. Бул өзүбүздүн эле ден соолугубуз үчүн деп кам көрөлү. Анан жогоруда мынакей белгиленгендей эле абдан чоң район Сокулук району. Андыктан дал ошол бейтаптарды кабыл алууда, ошол бейтапкананын ооруканалардын азыркы кездеги шарттары кандай? Жана ошондой эле эң биринчи жардам берилүүчү каражаттар жетиштүү элеби? Былтыркыга караганда, былтыр эмне үчүн мындай ушундай бир паника болду, ажиотаж болду, анан жанагы каза болуп кеткендер көп болду. Былтыр кислородный концентраторлор, жана кычкылтектин источниктери действительно аз болчу. Аппарат жанагы ИВЛ'дар дагы аз болчу, бирок
быйыл ушундай неме проблема деле жок деп айтсак деле болот. Кычкылтектердин жана аппараттарын неме кислороддун аппараттарынын баары жетиштүү. Бизде азыр бирок жанагы биздин имараттарыбыз илгерки жанагы союз убагында имараттар, булар кээ бирки имараттар не типовой, да, то есть немеге приспособление жок. Жанагы ар бир немени изолировать эткенге, ар бир немедеги палатада канализация болуш керек, суу өзүнчө болуш керек, больнойлор бири-бири менен чыкпаш керек. Ал шарттар бизде кичине ал жагынан бизге кыйналып атабыз. Жаңы шарттагы больница, оорукана мындай бир курсак жакшы болот эле. Мен ойлойм келечекте болуп калат го депчи. Биздин мындай буюрса райондорго четинен баягы салынып келатат, болуп калат деген салынып келатат. Биз ойлоп турбуз, Сокулук районуна дагы ушу бир оорукана салынды го, оңдоп түздөөдөн өткөрүлдү го деп. Жок, оңдоо түздөөлөрдүн баарын биз мындай текущий плановый иретте кылдыңыздар. жазып атабыз, актап, краскалап, неметип, бирок башкача планировка больница керек. Заманбап больницалар керек. Ошондой негизде айтып атам да. Сокулук району боюнча кызыл аймак кайсыл ооруканада же канча? Кызыл аймак биздин ооруканада, аймактык ооруканада бизде азыр 3 бөлүм ачылган кызыл аймак болуп. Бул инфекция бөлүмү, анан кийин бизде терапия менен неврология бөлүмү бар. Аны биз жаап, аны да кызыл аймакка айлантканбыз. Азыркы убакта бир 58 бейтап жатат да. Анан кийин элге айтып коюшубуз керек, 58 бейтап жатат, аз эле экен дебей, бизде дагы сырт жакта дагы иш жүрүп атат да. ЦСМде сырт жакта да иш жүрүп атат. Аякта мобильный бригадалар бар, колл-центр бар, скорый помощь бар. Скорый помощь иштелеби? Скорый помощь, да, 2 скорый помощь бизге берилди өкмөт тарабынан. Бизде өзүбүздүкү экөө эле бар болчу. Райондун ичинде экөө, анан башка жанагы ГСВ аймактыктарда да бар бир-бирден. Анан ошол скорый помощьтар менен анан сырт жакта үйдө биз симптомдо ооругандардан где-то бир 1200гө жакын киши обслуживать этилинген, поэтому больницада азыр бул биринчи кварталда 126 оору өтсө, сырт жакта үйлөрүндө, көзөмөлдөрүндө 1206 киши көзөмөлдө да. Ошон үчүн бизде элге деле айтып коюшубуз керек. Каттоодо тургандары, каттоодо турбагандар. Анан кийин алардын контактныйлары да бар да. Алардын баары мындай сыртынан симптоматика пайда болуп калса эле немеге ооруканага госпитализация кылышат да. Бизге 905 саны менен аяктаган абонентибиз жазган экен. Боюнда бар айым оору жуктуруп калышы мүмкүнбү жана анын баласына кандай таасир берет? Боюнда бар бизде аялдарга жугуп атат. Минздравдын приказ боюнча биз аларды биздин токмоктук оорукана кабыл алат. Ошол жака жөнөтүп атат. Анан кийин бирок биз өзүбүзгө ала албайбыз. Эмнегедир бизде бир эле роддомдун ичинде башка аялдарга жугуп калат. Ошон үчүн биз аларды изолировать этип, аларга атайын токмоктук оорукана бөлүнгөн. Биз келгенде симптоматика да ошого дайыл келсе, пневмонияга биз ошол жака жөнөтөбүз. Жаңы төрөлгөн ымыркайга таасир? Жаңы төрөлгөн ымыркайлардан пока андайлар боло элек. Алар энесинин жаңы төрөлгөн ымыркайлардын иммунитети энесинен алынган иммунитет күчтүү болот. Алар көп деле мындай азыр андайлар кездешпей эле койсун. Мынакей ушу чындыгында эле азыр Сокулук району боюнча дагы кененирээк маалымат ала алат деген ишенебиз. Көп райондордо негизи эле баягы ушу 3 айлык запастар, баягы коргонуучу кийимдер, дары-дармектер бар деп айтып калдыңыздар. Чындыгында эле азыркы учурда даяр. Эми баягы 3-чү толкунду билбейм, баягы официалдуу түрдө болбосо да негизи 3-чү толкуну жайдан болуп атат болуш керек кесиптешими? Бул баягы чет өлкөдөн болуп өтүп
бүткөнү деле калды ал тарапта. Ал эми бизде кайталан, ал эми көрүүчүлөрүбүзгө дагы бир жолу эскерте кетүүчү жагдай, мынакей жогоруда айтып калгандай, бүгүнкү күндө болсо ооз ачырар учурларды эми баягы биз кыргызбыз кой барышыбыз керек деп эмне дейт, кепке калабыз деген учурлар болот. Бирок ошол учурда сөзсүз түрдө аралыкта сактоо менен атайын антисептик бет каптарды колдонуу менен сөзсүз түрдө коомдук транспортко болобу, базарга болобу дей койчу массалык эл чогулган жерлерге барууда өзүңүздөрдүн саламаттыгыңыздарды сактап жүрүңүздөр деп айта алам. Орозо убагында ооз ачырып соолукка ээ болом дегендер Сокулук районунун ыкмасы менен колдонсоңуздар болот. Жакшы, чынымен эле жакшы сунуш экен. Ыңгайлуу, пайдалуу жана ошол эле учурда коопсуздукту сактаган бир жакшы ыкма экен. Андыктан бул жерден дагы үлгү алса болот. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайлы. Чынында эле баягы элибиздин саламаттыгы үчүн мыкты иштерди аткарып жүрө бериңиздер. Өзүңүздөр дагы оорубаңыздар. Быйылкы окуу жылы дагы ийгиликтүү аяктап, чынында эле кыргыз эли дени сак болуп, бул илдеттен алысыраак бололу. Келип бергениңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Эскерте кетсек, бүгүнкү биздин меймандарыбыз Сокулук районундагы азыркы учурдагы эпидемиологиялык абал тууралуу кененирээк маалымат берген адистер болду. Тагыраак айта кетсек, Сокулук райондук билим берүү бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Сейнебүбү Абыканова жана ошондой эле санэпид көзөмөлдөө борборунун жетекчиси Эмилбек Жанарбеков, ошондой эле аймактык ооруканасынын жетекчисинин орун басары Эркинбек Осмоналиевдер болду. Ал эми таңкы СТВ программасы көрсөтүүсүн алга карай улантсын. Бир нече мүнөттөн кайрадан дал ушул куттуу студиядан кескелебиз.